Мезгил чордонунда жай саратаны өкүм сүрүп, июль айынын 3-жарымынан оогонуна карабай, Кыргызстандын бермети болгон көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде эс алуучулар жылдагыдан серүүндөй сезилет. Кыштын камын жай көрдөмекчи кышкы камылгаларын келген туристтердин эсебинен камдап алчу Ысык көл кааласынын тургундарынын да маанайлары анчейин эместей. Мунун себеби кээ бирлери биринчиден аба ырайы ойдогудай болбой жатат десе, экинчиден жакында эле болуп өткөн Жети-өгүз окуясы менен эс алуу жайлардын чордону болгон Чолпон Атада жол тосуулар жана нааразычылык акцияларынын жыйынтыгы деген ой бөлүшүүлөргө ортоктош болдук. Аба ырайы, туристтердин келүүсү кандай болгон күндө да саясат кербени өз ишин улантары бышык эмеспи? Саналуу күндөрдөн кийин Ысык көл дубанына караштуу Бостери айыл өкмөтүндө жергиликтүү айыл өкмөтүнө кайра шайлоо болоорунан кабарыбыз болуп, убактылуу аткаруу өкмөт башында турган Бакыт Кусейновичти бирин-экин бизди кызыктырган суроолор менен маекке тарттык. Мен Бостери айыл өкмөтүнүн аймагында бүгүнкү күндө 68 пансионат каттоодон өткөн. Дагы частный мындай пансионаттар бар. Эми келип аткан отдыхающийлердин мына 12-июлга карата саны аз, өтө эле аз келип атат. Мунун бир себеби кече жакында өзүңөр билесиңер, ушу Ысык көл областындагы Жети-өгүз районундагы болуп кеткен окуяларга байланыштуу, кече жакында Чолпон Атада болгон окуяларга байланыштуу. Ошон үчүн деп билебиз. Экинчи жагы болсо эми кичине аба ырайы дагы ушу шарты туура болбой эле ушул жагынан дагы отдыхающийлер азыраак болуп атат. Негизи ушул Бостери айыл өкмөтүнө караштуу пансионаттар бул эс алуу жерлеринин ордосу болуп эсептелет. Сиздер бир эле биздин өзүбүздүн мамлекеттин ички эс алуучуларын тосуп албастан чет мамлекеттен келген бир топ эс алуучуларды тосуп ошолорду караган учурларыңыз да болот. Жергиликтүү калк ичинде ошо чет элден келген эс алуучуларга кандай мамиле жасоо, алар менен кандай байланышка баруу жана ошолордун мындан ары да биздин Кыргызстанды жана көлдү сүйүп келип турусуна кандайча мамиле жасоо керектиги жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү же бул жөнүндө мындай маселе жок болуп жатат? Мына ошол туура жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө чынын айтканда ушу конокторду тосуу жагынан ушу маркетинговый служба биз жакта начарыраак. Бул эми бир чоң семинарларды ушу жергиликтүү элдин мындай айтканда конок тосуу жагына көп шарттарын үйрөтүш керек да. Окуу семинарларды көбүрөөк өткөрүш керек. Но бирок ошентсе дагы акыркы ушу 5-10 жылдын ичинде элдин мындай көз карашы кичине өзгөрүп, жакшы отелдер, частный пансионаттар салынып атат. Акырындык менен өздөштүрүүлөр болуп атат. Өзгөчө бул жеке менчик пансионаттын ээлери жагынан жакшы аракеттер бар. Анан эми чет элдик коноктор бүгүнкү күндө көбүнчө ушу инфраструктура жагына көңүл бурсаңар болмок деп келишет. Ушу жолдорубуздун абалын көп айтышат. Экология жагыбызды көбүрөөк айтышат. Бирок мен ойлойм эми эң негизгиси ушу элибиздеги тынччылык болсо керек. Ошо тынччылык жолу менен жанакындай бир ар кандай ушу саясий оюндар токтосо, мен ойлойм ушу чет элдик туристтер көп эле келет болуш керек. Анан эми маркетинговый служба боюнча мен өзүмдүн как айыл өкмөтү катары бир планым бар. Жакында биздин айыл өкмөтүндө шайлоо болгон атат. Бостери айыл өкмөтүнө азыркы күндө бир 3 талапкер чыгып атабыз. Эгер ошолордун арасынан Кудайдан болуп мен шайланып калсам, ушу 1-2 жылдын ичинде ошол жерге чоң учебный центр ачам. Именно ошо конокторду тосуп, тейлөө жагын мындай айтканда окутуу болот анын ичинде. Ошонун ичинен дагы Бостеринин айыл өкмөтүнүн жаштарын чакырып, ошол жерге окутуп, параллельно ушуларды за границага чейин жибергенге аракеттенем. Анткени өзүңүз билесиз, за границага барып, мына өзгөчө Турцияда, Малайзияда, Европа өлкөлөрүндө, жакынкы эле чыгыш өлкөлөрүндө конок тосуу бул өтө чоң бир мындай культурага айланган. Ошону биздин айылдын элине, ошо жергиликтүү конок тосуучуларга көбүрөөк үйрөтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп уюмдар, коомдор жана партиялар түзүлүп, жана жергиликтүү ушу айылдарда өздөрүнчө бир топ болушуп,
уюшуп жаткан учурлар көп байкалат. Бостер айыл өкмөтүндө кайсы партияда көбүнчө мүчөгө турушат же болбосо кандай уюм бар? Мисалы үчүн жаштарды ошол уюмга, ошол партияга тартып, ошол аркылуу бүгүнкү күндө жана сиз айткан маркетинг чет өлкөдөн келген конокторду тосуп алып, аларга мамиле жасоо, сый мамиле жасоо, ошол сыяктуу нерселерди көбүрөөк таратканга кайсы партияда көбүнчө мүчөлөр бар айылда же болбосо кайсы бир уюм көзүнчө өткөзүлгөн? Эми буга чейин чынын айтканда Ата Мекен партиясы, СДПК партиясы, Республика партиясы мына ушу 3 партияда көбүрөөк болчу, замандаш бар болчу. Анан ушу биздин айылдын акыркы убакытта ушу көпчүлүк балдар мындай деген түшүнүккө келип атышат. Партиялык система бүгүнкү күндө элди көбүрөөк бөлүп атат деген түшүнүккө келип атышат. Бул кандайдыр бир эле топ адамдардын, топ саясатчынын ошонун башында турган лидеринин гана сөзүн сүйлөп, ошонун саясатын жүргүзгөн эле мындай бир определенный бир топторго бөлүнөт экен элдин катмары. А биздин талап бүгүнкү күндө ушу Кыргызстан көп бөлүнө бербей, кайра-кайра саясатташып, кайра-кайра шайлоолорду өткөзө бербей эле, жалпы мындай элдин биринчиден ушул айылдын, экинчиден райондун, жалпы областтын аягы келип ушу жалпы республиканын кызыкчылыгын көбүрөөк ойлосок деген ойдо. Мына акыркы 1 жылдын ичинде, мына бүгүнкү күндө мен мындай анализдеп көрсөм, ушу лидер болчу деле партия жокко деп ойлойм да биздин айылдын ичинде. Анткени көбүнүн көз карашы ушу мындай бөлүндү жарындыга каршы эле да. Каршы. Эми мына эртеңки шайлоо болгон жатыптыр. Өзүңүздүн талапташтарыңызга жана өзүңүзгө ушул эртеңки шайлоонун кандай өтүшү жөнүндө бир өзүңүздүн айылдаштарыңызга кайрылуу сыяктуу жасап кетсеңиз. Эми мен өзүм талапкер болуп чыгып аткандан кийин ошо дагы 2 жигит ушул жердин атуулдары, мындай айтканда алар да ушул айылыбыз деп күйгөн инсандар чыкты. Эми Кудай буйруганы биринчиден, экинчиден ушу айылдык кеңештин депутаттары өздөрү мындай туура түшүнүк менен кабыл алса, жүрөгүндөгү адамдар шайлайт болуш керек. Аларга да ийгилик каалайм. Эң негизгиси бир эле максат болуш керек айыл өкмөтүндө. Ушул айыл өкмөтүнүн аймагында жашаган элинин социалдык, экономикалык абалын кантип оңдойм, айылымдын жүзүн жалпы Кыргызстанга кантип таанытам деген эле. Мен бүгүнкү күндө мына милдетин аткаруучу болуп 2,5 ай болду иштеп атканыма. Эми ошо 2,5 айдын ичинде көп жумуш кылып ийдим деп айтпайм, бирок мындай основной өзөгүн түзчү жумуштарды уже баштап койдум. Алардын ичинде эле ошо суу маселеси, жол маселеси, освещение маселеси, жолду жарыктандыруучу маселе, көрктөндүрүп жашылдандыруу маселеси, андан кийин ошо соц объекттерди баарын ордуна коем деген ойдомун. Бул 2,5 айдын ичинде эми чоң-чоң көчөлөрдөн бир 3 көчөнү таштарын тазалатып, шагылдарын жакында төктүргөн жатам. Көчөлөрдү жарыктандыруу ушу айылдын бир 1/3 бөлүгүнө коюла баштады. Биздин суу топтоочу БСР деп коет, ошо БСРыбыз ишке кирбей турду эле. Ошону БСРди ишке кирип иштеттим. Жана ошо кыш аяктап келаткан жаз мезгилинде туяларды алып келип тиккиздим. Айылыбыздын стадиону бир частный колдорго өтүп кетти эле. Ошолор менен сүйлөшүп бүгүнкү күндө кайрып келип, жакында буюрса ошо гос актысын алып, муниципалдык менчикке айыл өкмөтүнүн алдына алып кийинки жылга пландаштырып атабыз, ошонун тегерегин инфраструктурасын жакшыртууга. Андан сырткары эми мектептерге бүгүнкү күндө аябай көңүл бурулуп, мына жайкы каникулга тарардын алдында полностью ремонтторун аякташты. Акча каражатын убагында бөлүп бердим деп ойлойм ошолорго. Андан сырткары жаңы айылдарга трансформаторлор түшүрүп атам. Мына 3 жерге трансформатор, электролиниялары тартылат. Мына тендерге уже документтерин камдап атабыз. Бир жуманын ичинде уже 2 жаңы конуш, бир жаңы айылга мындай айтканда электролиниялар тартыла баштайт. Андан сырткары Бактуу Долонут айылыбызга бала бакчанын түптөлүшүнө деп ысык көл өнүктүрүү фондунан 2 миллион сомду утуп келдим десем болот. Дагы өзүбүздүн бюджет, местный бюджеттен 2 миллион сом менен каржылап, 4 миллион сом бөлүп атам азыркы күндө.
аны дагы тендерге коюп атабыз. Ушул жылдын аягына чейин ошо 4 миллиондук жумуш аткарылат бала бакча жөнүндө. И келечекте планда ушул биздин айылдын ортосунда бир клубубуз сатылып кетиптир. Ошону мыйзамдуу жолдор менен кайрап алам дагы, ошол жерге чоң бизнес-центр салам. Ошонун ичинде айылдын эң эле жакшы, мындай айтканда, культурный борбору болот. Ичинде торговый, мындай айтканда, павильондор болот. Экинчи этажы болсо жалпы элдик клуб болот, үчүнчү этажы конок үй болот, төртүнчү этаж болсо ошо конокторубузду жаткызганга конок үйүнүн, мындай айтканда, кыргыздын үйүнүн бир жүзүн ачабыз да. И дагы ушу Бостер айылы негизи билимдин чордону болгондон кийин бизден көп деген академиктер, профессорлор, кандидаттар чыккан, өзүңөр билесиңер. Анан ошолордун аллеясын ачсамбы деген оюм бар. И ошолордун музейин ачып койсомбу деген оюм бар. Ушундай пландарыбыз бар буюрса. Анан эми эң негизгиси ошо шайлообузду бөлүнүп жарылбай жакшы өткөзүп алсак деген тилегим бар.